Кутман күнүңүздөр менен, кымбаттуу кесиптештер. Бүгүнкү иш-чараны мен Азамат Тынаев Интерньюстун кеңсесинен алып барам. Силерге маалым болгондой, бүгүнкү онлайн сессиябыздын аталышы шайлоо маалындагы эпидемиологиялык коопсуздук маселелери. Ушул темага байланыштуу бүгүн эки коногубуз бар. Аларды тааныштырып кетейин. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүгүү агенттигине караштуу демократиялык башкаруу боюнча офистин мүдүрү Нол Бауэр мырза, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орунбасары Абдыжапар Капырович Бегматов. Саламатсыздарбы, мырзалар? Биздин спикерлерибизге сөз берердин алдында силерге кыскача маалыматты айтып кетейин. Интерньюс Боршайком менен биргеликте 5 августтан баштап дээрлик 9 ушу бүгүнкү вебинар менен кошо 9 онлайн сессия өткөрдү. Шайлоо процессинин бүт жагдайларын карадык, изилдедик, тактадык. Кыргызстандагы мына ЦИКтин мүчөлөрүнөн баштап тажрыйбалуу адис эксперттерге чейин келип, силерге жакшы окутууну беришти. Биз күбө болгондой ЖМКлардын тарабынан мындай одоно шайлоо мыйзамынын бузуулары азырынча жок. Демек, биздин жалпы ишибиз ийгиликтүү деп айтсак болот. Ошо менен бүгүнкү дагы иш-чарабызды ушундай жакшы деңгээлде өткөрсөк, бир чоң жумушту жасап аяктагандай болуп калабыз. 9 вебинардын ичинен 4 вебинар Боршайкомдун мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөн. Биздин конокторубуз болуп Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева, Боршайкомдун төрайымы Шайлда Бекова, мына бүгүн анын орун басары Абдыжапар Капырович катышып атат. Биздин өнөктөштөргө Боршайкомдогу чоң ыраазычылыкты билдиргим келет. Рахмат сизге. Эмесе баштайлык. Биринчи кириш сөздү Нол Бауэрге берейин. Нол мырза, баштаңыз. Мистер Бауэр. Да, меня слышно, да? Слышно. Welcome. You can start. Thank you. Уважаемый господин Бекматов, уважаемые участники сегодняшнего тренинга, я рад приветствовать вас, всех вас, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой серии тренингов по выборам, поддержанных в рамках нашего медиапроекта в партнерстве с ЦИК. Я буду очень краток. Правительство США через ЮСАИД гордится тем, что поддерживает ЦИК в выполнении их долга по проведению свободных и справедливых выборов, отражающих волю народа Киргизстана. У вас, как у представителей четвертой власти, тоже есть долг. Журналисты обладают огромной властью, и ваша ответственность быть справедливыми, основанными на фактах и сбалансированными. Я надеюсь, что эти тренинги снабдили вас важными современными знаниями о проведении выборов и о том, как выявлять и минимизировать дезинформацию и язык вражды в этой политически чувствительное время. Я хочу поблагодарить членов ЦИК за преданность выборам и парламентской демократии в Киргизстане. Ваше присутствие здесь сегодня есть яркая демонстрация их преданности и важности вашей работы. И, наконец,
я хочу выделить и поблагодарить нашего партнера Интерньюз, который поддержал этот тренинг и проделал феноменальную работу по поддержке СМИ в преддверии этих выборов. Всем спасибо и чон рахмат. Чоң рахмат, Бауыр мырза. Эми Абдыжапар Капыровичке сөз берердин алдында, урматтуу катышуучулар, силерге бүгүнкү вебинардын эрежелерин айтып коеюн. Биринчиден, суроолоруңарды Zoom'дун чатына жазгыла. Үн менен суроо бергенге бүгүн мүмкүнчүлүк болбойт силерде. Бирок бүт жазган Бекбатов мырзага силер жөнөткөн сурооңор баарын мен берем. Андан тышкары, эгерде кимде котормо менен бир маселе болуп калса, өзүңөр билгендей, мына экрандын астында перевод деген кнопка бар. Ошол кнопканы басып, силерге керектүү тилди, орус же кыргыз тилин тандап алсаңар болот. Абдыжапар Капыровичтин бүгүнкү доклады мындай система менен болот. Биринчи өзүнүн докладын айтып берет, кийин суроо жооп бөлүгүнө өтөбүз. Андан кийин сизге кыска 3 мүнөттүк видео тасманы даярдап койдук. Боршайком жасаткан видео. Андан кийин Абдыжапар Капыровичтин бүтүрүүчү сөзү болот. Мына ушундай ирет менен бүгүнкү ишибизди алып барабыз. Эмесе Абдыжапар Капырович, кош келдиңиз. Сөз сизде. Рахмат, Азамат мырза. Урматтуу Наил Бауыр мырза, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Мына ошентип азыркы Азамат мырза белгилеп өткөндөй, шайлоо процессин даярдоо өткөрүүгө багышталган темалар боюнча вебинарлардын жыйынтыгына келдик. Жыйынтыктоочу циклга өттүк. Вебинарлардын жүрүшүндө сиздер өзүңүздөр байкагандай, биздин коллегаларыбыз барып катышып жүргөндө аябай бүгүнкү күндөгү шайлоону даярдоо өткөрүүдөгү актуалдуу маселелердин көтөрүлүшү, вебинарлардын темаларында массалык маалымат каражаттары аркылуу шайлоо процессинин жүрүш этабын чагылдыруунун өзгөчөлүктөрү боюнча сиздер менен кенен пикир алыштык деп айта алабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн бардыгына Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан терең ыраазычылык айтат элем. Анткени мындай жөнөкөй эмес биздин мезгилде шайлоону даярдоо өткөрүүдө сиздердин салымыңыздар өзгөчө, сиздердин ролуңуздар өзгөчө болду деп айтсак болот. Анткени бардык эле шайлоо процессинин катышуучулары офлайн режимде жолугушууларды, офлайн режимде шайлоо процессинин катышуучу катары кадыресе катыша алган жок. Ошон үчүн сиздердин берген маалыматтар, сиздердин жүргүзгөн иш-чаралардын бул шайлоо процессинин маалымдоо багытында жүргүзө турган иштеринде сиздердин мындай бир аябай чоң эбегейсиз ролуңуздар болду. Мындай чоң күч салым коштуңуздар деп айтсак болот. Мындан сырткары сиздер байкап көргөндөй, вебинарлардын жүрүшүндө акыркы жылдары ошол шайлоо системасындагы, шайлоо мыйзамдарына киргизилип аткан өзгөртүүлөрдү өзүңүздөр байкадыңыздар. Акыркы 2 жылдын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы ошол атайын жумушчу топтордун алкагында иштеп, шайлоо мыйзамдарына керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүдө чоң иштерди жүргүздү. Алар парламенттен колдоо таап, бүгүнкү күндө биздин шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарыбыз бүгүнкү биздин коомдун шайлоону өткөрүүгө заманбап болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени күн өткөн сайын биздин
шайлоо процессине кызыгуулар, шайлоо процессин бул Кыргызстандын эле өзүндө эмес, сырт жакта дагы ушундай кызыгуулардын көп болуп аткандыгы буга күбө деп айтсак болот. Мындай иштерди жасоодо Борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик органдар менен биргеликте эле өздөрү жасап койчу иш эмес. Шайлоо комиссиялары сөзсүз түрдө бир өнөктөштөргө, колдоочуларга муктаж болот. Андай колдоочуларыбыз бул бизде мындай көптөп саналат. Алардын бири Кыргызстандагы Интерньюз уюмун мен баса белгилеп айткым келет. Анткени ушул иш-чаралардын жүрүшүндө биздеги шайлоо процессин чагылдырууда биздин массалык маалымат каражаттарына, Борбордук шайлоо комиссиясына, биздин шайлоо комиссияларга мындай бир түздөн-түз жардамдарды көрсөттү деп айтсак болот. Мындан сырткары массалык маалымат каражаттарынан бир 20дай массалык маалымат каражаттарына, интернет басылмаларына жана түрдүү сайттарга колдоолорду көрсөтүп, биздин шайлоо комиссияларынын жана шайлоону уюштурууга тартылган мамлекеттик органдардын иштерин чагылдырууда сиздер мындай ополтоодой чоң иш жасап бердиңиздер деп айтсак мен жаңылбаймын. Мындан сырткары шайлоо комиссиялары өзүнүн ишин чагылдырууда техникалык жактан дагы мүчүлүктөр бар эле, жетишпездиктер бар эле. Булар боюнча дагы түз эфирлерди алып барууда, шайлоо комиссияларынын ишин чагылдырууда техникалык жактан дагы чоң жардамдарды берди. Азыр мына өзүңүздөр байкагандай, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топтордун иштери, Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумдары дээрлик мындай онлайн режимде өткөрүүгө жетиштик деп айтсак жаңылышпайбыз. Буга биздин шайлоо процессинин катышуучулары жана коомчулугубуз күбө деп айтсак мен жаңылбаймын. Мындан сырткары ушул эл аралык уюмдардын колдоосу менен биз ушундай сынактарды массалык маалымат каражаттарынын арасында, журналисттердин арасында шайлоо маселелерин чагылдыруудагы өзгөчөлүктөр жөнүндө, шайлоо системасынын маселелерди чагылдырууга бир журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын арасында сынактарды жарыяладык. Буюрса ал сынактын дагы жыйынтыктарын чыгара турган, аларды өзгөчөлөнгөн биздин массалык маалымат каражаттарын, журналисттердин эмгектерин мындай баалай турган күн дагы алыс эмес деп айтат элем. Мындан сырткары мен сөзүмдүн мындай аягында айтат элем. Сиздер менен ушул вебинарларды өткөзүп эле жөн калбай, биз массалык маалымат каражаттары, журналисттер сиздер менен бүгүнкү шайлоону даярдоо өткөрүү процесстеринин ар бир этабын, шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарганга чейин сиздер менен өнөктөш болуп, мындай бири-бирибиздин ишибизди эриш аркак чагылдырууга мен сиздерди чакырып кетемин. Мен оюмча сиздер менен биздин бул кылып аткан жумушубуз биздеги Кыргызстандагы шайлоо системасын өнүктүрүүгө жана Кыргызстанда өтүүчү шайлоолордун ачык айкындуулугуна, демократиялык принциптерге таянып өтүп аткандыгын биз шайлоо процессинин катышуучуларына, кыргызстандыктарга жеткирүүгө биз сиздер менен чогуу аракет кылабыз. Анан мындай биздин сиздер менен биздин аракетибизде дүйнөлүк коомчулуктагы биздин шайлоолордун ачык айкын өткөнүнө күбө болот деген мен терең ишеничим бар. Ошон үчүн сиздердин ошол шайлоо процессине мындан ары дагы активдүү катышат деген, аларды чагылдырууда, объективдүү чагылдырууда сиздердин бир мындай бир кадыресе жакшылап иштеп берет деген, биз менен өнөктөш болуп берет деген мен терең ишеничти билдирүүгө уруксат этиңиздер. Чоң рахмат, Азамат мырза. Рахмат, Абдыжапар Гапырович. Урматтуу катышуулар, эми суроо жоопко өтөлүк. Бирок мен чатыбызда азырынча бир да суроону көрө элекмин. Эгерде кимдир бирөөлөр суроосун дагы мындай ойлонуштуруп жатса, көңүл бурсаңар, Бекзат кесиптешим ушул сессия боюнча оюңарды берген шилтеме аркылуу өзүңүздүн пикирлериңизди, бааларыңызды
калтырып кетсеңер, ушундай чоң сураныч бар. Абдыжапар Капырович, суроолор түшө элек болгондон кийин биз анда биздин техникалык кесиптештерден сурасак, видеону кое берсекпи? Анда COVID-19 пандемиясына байланыштуу өлкөдө түзүлгөн оор кырдаалга карабай, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда боло турган парламенттик шайлоого активдүү даярдык көрүүдө. Ошол кырдаалда Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен таза жана ачык шайлоону уюштуруу жана өткөрүү оор милдети турат. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 2430 шайлоо участкасын жана чет жактарда 44 шайлоо участкасын уюштурду. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо боюнча атайын окутуулар болуп өттү. Шайлоо күнү комиссия мүчөлөрү респиратордук бет кап, кол кап жана санитайзерлер менен камсыздандырылат. Өнөктөштөрдүн колдоосу менен шайлоо күнү шайлоочулар коргоочу бет кап жана бир жолу колдонулуучу кол каптар менен камсыз болушат. Бармак издери менен биометрикалык идентификациялоо өтүүдө сканердин бети спирттелген салфетка менен тазаланып турат. Шайлоо участкаларында социалдык аралыкты сактоо үчүн 1,5-2 метр аралыкта атайын белгилер сызылат. 키르기스탄은 한국 국민들에게 민주주의 모범 국가로 잘 알려져 있습니다. 한국도 이러한 코로나 상황에도 불구하고 선거가 중요하다는 것을 알기 때문에 지난 4월 총선을 했습니다. 총선 후 확진자도 한 명도 나오지 않았습니다. 한국 정부는 코이카를 통해서 이러한 경험을 키르기스탄에 30만 불을 주면서 공유해서 키르기즈 국민들이 모든 국민들이 안전하게 투표할 수 있도록 도와주고 싶습니다. 이번 선거에 모든 국민들이 안전하게 투표하여 민주주의를 더욱 발전시키기를 바라겠습니다. Быйыл парламенттик шайлоо пандемия шарттарында өткөрүлүп атат. Бул абдан жоопкерчиликтүү милдет. БШК жана өкмөт тарабынан бардык санитардык эпидемиялык коопсуздукка багытталган иш-чаралар ишке ашырылды. Ошондой эле биз жарандарга кайрылып кетет элек. Жарандарыбыздын ден соолугун коргоо үчүн бир нече эрежелер бекитилди. Ошол эрежелерди баарыбыз бирдей сактасак, коопсуз шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз. Так, жакшы, абдан кызыктуу пайдалуу видео тасманы көрдүк. Өзгөчө белгилей турган жагдай баарыбызга белгилүү болгон түштүк Кореянын практикасынан биздин Боршайком көп тажрыйбаларын үйрөнгөн, көп нерселерин ушул шайлоодо биз да колдонуп жатабыз деп турабыз. Ошого байланыштуу Абдыжапар Капырович, азыр суроолор бар экен, бирок суроолордун алдында өзүмдүн бир суроом бар эле, ошону силерге берейин. Биринчиден, баарыбызга маалым болгондой, коронавирус илдетин жана экинчи толконун күтүп атабыз. Ал тууралуу биздин премьер-министрибиз дагы, Бишкек шаарынын мэри дагы айтып, ошого мындай чоң көңүл буруп кетишкен. Эпидемиологиялык абал азырынча мындай жакшырып калды дегенден алыспыз. Ошого байланыштуу эпидемиологиялык эрежелерди бузган партиялар болобу, наблюдательдер болобу, журналисттер болобу, ошол бузгандарга кандай чаралар колдонот?
Рахмат, Азамат мырза. Сиздин сурооңуз бүгүнкү күндө биздин мындай жөнөкөй эмес шартта шайлоону даярдап атканыбызда бир орундуу суроолордун бири деп айтсак болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте шайлоо процессинин ар бир этабын ушундай кыймыл аракеттердин алгоритмин иштеп чыккан. Ошого байланыштуу шайлоону даярдоо мезгилинде кандай эрежелер сакталыш керек? Шайлоочулар менен саясий партиялардын өкүлдөрү, талапкерлердин жолугушуусу кандай болуш керек деген маселелер боюнча биз ар бир саясий партиянын ыйгарым мыкты өкүлдөрү менен биргеликте, шайлоо процессинин башка катышуучулары менен биргеликте биз терең талдап, аларга ушундай эрежелердин, санитардык эрежелердин сакталуусун бекем сактоосу боюнча көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Бирок айрым жерлерде шайлоочулар менен жолукканда саясий партиялардын өкүлдөрү, талапкерлер ушул санитардык эрежелерди сактабагандыгы үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун атынан, Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан 2 жолу ушул республикалык штабка каалоо тилектерди, сунуштарыбызды айтып жөнөттүк. Тиешелүү штаб аркылуу жерлердеги өзүн өзү башкаруу органдарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ушул санитардык эрежелердин такай тескөөсүнө Ички иштер министрлигинин тартуу менен аларга көзөмөл жүргүзүүнү тапшырылган. Борбордук штаб тарабынан ушундай тапшырмалар берилди. Ошондон бери бир топ биздин жолугушуулардын өткөрүлүшүндө шайлоочулардын тизмени сактоодогу өзлөрүнүн баягы социалдык аралыктарды сактоосу мындай көзөмөлгө түштү десек болот. Сиз белгилеп өткөндөй, мындай бир ар бир эле жарандарыбыз бул эпидемия жөнүндө мындай аябай түшүнүгү бар, маалыматы бар. Аларды сактоого дагы биздин жарандарыбыздын дагы мындай аракетин мен байкап айтсам болот. Анан бардыгыбыз баягы экинчи этабын, кийинки этабын дегендей бул эме инфекциянын Кудай сактасын, биринчиден эч кандай этаптары болбой эле койсун, бирок Кудай дагы сактансаң сактаймын деген. Ошон үчүн биз Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте, биздин чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргеликте алардын дагы алдын алуу маселелерин койгонбуз. Башкача айтканда, жеке коргонуучу каражаттар, маска, колкап, тиешелүү антисептиктер менен жана ар бир добуш берүү участкаларына кире бериш жерге баягы барьерлерди, дезинфекциялык барьерлерди жайгаштырдык. Дээрлик бардык ошол Кыргызстандын ичинде уюштурулган добуш берүү участкаларынын бардыгы камсыз болгон. Мындан сырткары биз шайлоо процессинин уюштуруучулары катары шайлоо комиссиянын ошол жердеги Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, тиешелүү операторлордон тышкары ар бир шайлоочуну биз ушул жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүздүк. Азыр добуш берүү күнүнө чейин биз ар бир шайлоочуга жетүүдөй маскаларды бир жолу колдонучу, анан тиешелүү колкаптар менен камсыз кылабыз. Ал үчүн биздин шайлоочулар мындай бир бейкапар болушун, камтама болбосун мен чакырат элем. Себеби шайлоо добуш берүү участкалары ушундай тиешелүү корголчу каражаттар менен камсыз болду. Мындан сырткары ар бир шайлоочу добуш берердин алдында анын дене табынын баягы бесконтактный термометр менен өлчөнүп, анан кийин добуш берүү участкаларына киргизилет. Тиешелүү добуш берүү участкалары, добуш берүү бөлмөлөрү ар бир саатта ошол дезинфекциядан өткөрүлүп, анан кийин мындан ары бир жанагы вирустун тарап кетпешине биз толук мындай тиешелүү медициналык мекемелер менен биргеликте, өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте бул чараларды көрдүк. Менин оюмча биз мына сиз белгилеп өткөндөй Түштүк Корея менен бизден мурда мына Россия Федерациясында, Польшада, Сирияда бизде шайлоолор болуп өттү, референдумдар болуп өттү. Ал биздин коллегалардан дагы биз тиешелүү тажрыйбаларды алдык. Бул боюнча биз мен жоопкерчиликтүү айта алам, биз
андай куралданып бул маселелерге даярбыз деп айтсам мен жаңылышпаймын. Чоң рахмат, Абдыжапар Гапырович. Жообуңуз абдан мазмундуу болду. Мына биздин кесиптештерден дагы бир суроо келди. Дарья кесиптеши сурап атат. Бүт уиктерде атайын кабинкалар даярдалдыбы, ден соолук мүмкүнчүлүктөр чектелген жарандарыбыз үчүн дейт. Бүт участкаларда Брайль трафареттери даярдалдыбы деп сурап атат. Туура суроо. Бүгүнкү убакта бул маселелер дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын жана тиешелүү мамлекеттик органдардын көңүлүнүн борборунда деп айтсам жаңылышпаймын. Азыркы күндө бардык биздин шайлоо участкаларыбыз тиешелүү кабиналар менен, ушул ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз үчүн тиешелүү кабиналар менен камсыз болду. Мындан сырткары бүгүнкү күндөн баштап ушул Брайль трафареттери тиешелүү атайын үлгүдөгү шайлоо бюллетендери менен бүгүн мына жерлерге биздин Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, тиешелүү аппараттын кызматкерлери шайлоо документтерин алып чыгып атышат бүгүн. Бардык шайлоо участкалары ошол тиешелүү үлгүдөгү Брайль трафареттери менен жана атайын үлгүдөгү бюллетендер менен камсыз болот. Ал мыйзамга ылайык 10 календарлык күн калганда шайлоого камсыз болуш керек. Мына бүгүнкү күнү 10 күн калды. Ошол биз алып бүгүн азыр ушул сиздер менен жолугушуудан кийин биз Учкун акционердик коомунан биз бюллетендерди, тиешелүү шайлоо документтерин алып биз жерлерге жөнөткөнгө даярбыз. Чоң рахмат. Кактустан Диля Юсупова. Дилянын суроосу мындай. Эгерде дене табы жогору болгон шайлоочу уикке келсе, аны добуш берүүгө кое беришеби, киргизип коюшабы деп сурап атат. Түшүнүктүү. Биз ден соолугу начарлаган жарандарыбызды биздин шайлоо мыйзамдарыбызга жараша ден соолугу боюнча жана карылыгы, жаш өзгөчөлүгү боюнча жана ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз үчүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шайлоодон бир күн мурда добуш берүүнү участкалык добуш берүү участкасында эмес, анын каалаган тиешелүү дарылоо мекемелеринде болобу, үйүндө болобу добуш берүүнү уюштуруп беребиз. Эгерде ага болбой эле ал тиешелүү арыз менен, эгерде ошол күнү ушундай дене табы көтөрүлгөн болсо, биз ал жарандан ушундай өзүнүн добуш берүүдөн кармануусун суранабыз. Эгерде андай эле мындай тиешелүү мындай керектүү баягы температурасы андай эле жогору болбосо, биз ушул жанагы жеке корголчу каражаттарды баягы двойной кылып тиешелүү ушул дезинфекция өткөрүп, анан киргизгенге биз аракет кылабыз. Чоң рахмат. Кесиптештер, дагы сурооңор барбы? Анда мен дагы бир суроо берип коеюн. Албетте ар бир шайлоо бул абдан чоң маалымдоо иштери. Ошол тууралуу коронавирус илдетине каршы багытталган иш-чаралар Боршайкомдун тарабынан биздин телеканалдарда, биздин калган жыйынкалардан кандай маалымдоо иштерин өткөзүп атат. Жетиштүү, көлөмдөөбү, мындай баарына түшүнүктүү, мазмундабы, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Туура айтасыз, бул шайлоону даярдоо өткөрүүдө бул маселе дагы өтө маанилүү. Анткени эң алдыңкы биринчи кезекте биздин жарандарыбыздын ден соолугунун коопсуздугу эң жогорку деңгээлде турат. Аларды биз көз жаздымыздан калтырбашыбыз керек. Башкача айтканда, шайлоону даярдоо жана өткөрүү иштери ошол инфекциянын тарап кетишине себепчи болбош керек.
Biz бул боюнча биздин жерлердеги атайын ыйгарым мыкты өкүлдөрүбүздү, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн баарын кабардар кылганбыз. Алар ушул эрежелердин сакталышын, кандай болуш керек, биздин ошол саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштелип чыккан алгоритмдин негизинде гана иштөөсүн талап кылып, биз тиешелүү семинарларды ушундай онлайн режимде өткөргөнгө жетиштик. Мындан сырткары биз өзүңүздөр байкап атасыздар, массалык маалымат каражаттары аркылуу тиешелүү роликтерди, тиешелүү жерлерде биз атайын плакаттарды иштеп чыгып, ушул Минздрав менен чогуу ушул кандай ар бир шайлоочунун жана шайлоону уюштуруучу катары операторлордун, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн кыймыл аракетин көрсөткөн, ушул инфекциянын мындан ары таркап кетпесине багытталган тиешелүү роликтерди, ушундай көргөзмө материалдар менен бардык жерге камсыз кылганбыз. Ар бир шайлоо участкасында ушул процесс шайлоочу келип кайра чыгып кеткенге чейин башка бирөө менен контакт болбосун камсыз кылуу жана тиешелүү ушул коргоочу каражаттар менен камсыз болуп чыгып кетиш үчүн көрсөткөн ушундай көрөнөктөрдү, ушундай роликтер менен биз азыр массалык маалымат каражаттарынан дагы биздин шайлоочуларды, шайлоо процессинин башка катышуучуларына мындай түшүндүрүү үчүн, аларга маалымдоо үчүн тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул добуш берүү бүткөнгө чейин токтотулбайт. Ар бир массалык маалымат каражаттары аркылуу, теле, радио компаниялары аркылуу, мезгилдүү басылмалар аркылуу бул маселени чагылдырып турууга биз өзүбүздүн иш планыбызда жана календарлык планыбызда көрсөтүлгөн. Бул иштерди улантабыз. Чоң рахмат. Диля дагы бир тактоочу суроо берди. Биринчиден анын пикирин да айтып коеюн. Эгерде дене табы жогору болгон жарандар добуш берүүгө киргизилбесе, бул алардын конституциялык укуктун бузулушу болуп атат деп атат. Суроосу болсо мындай: УИКтерде дежурный медициналык кызматкерлер болобу, дарыгерлер болобу деп сурап атат. Менимче абдан мындай туура, актуалдуу суроо. Туура айтасыз, Дилия, сиз менен буга чейинки биздин мындай баарлашуубузда дагы массалык маалымат каражаттары аркылуу биздин чыгууларыбызда дагы көрсөтүп атабыз. Сөзсүз түрдө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коомдук тартиптин сакталышы менен биргеликте санитардык абалдардын дагы, санитардык эрежелердин сакталышына дагы алар көзөмөл жүргүзүшөт. Биз Ички иштер министрлиги менен биргеликте ушул мындай пикир алышып атып, ушул согласованный вариантка ушундайга жетишкенбиз. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бул маселени сөзсүз көзөмөлгө алышат. Ал эми сиз айтып аткан мисалы дене табынын жогору болгон жарандар үчүн биринчи кезекте биз аларды шайлоо участкасына эмес, биз үйүнө барып, анын ошол дарыланып аткан жерине барып добуш берүүсүн камсыз кылууга шайлоо комиссиялары мыйзамдуу шарттарды, мыйзамдуу жолдор менен анын добушун камсыз кылабыз. Анан бардык эле участкада маскалар, тиешелүү кол каптар менен камсыз болгон бир дагы жаран, бир дагы шайлоочу же болбосо шайлоо процессинин катышуучусу, шайлоону даярдоочу дагы, мисалы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, ошол жердеги операторлор маскасыз, тиешелүү ушу коргоочу каражатсыз шайлоо добуш берүү участогуна киргизилбейт. Мындан сырткары мен баса айтып коеюн, шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө шайлоо күнү иштеш үчүн баягы мындай маска эмес, респираторларды берилет. Алар респираторлордун мындай иштөө мөөнөтү 8 саат экен. Биздин добуш берүү процессибиз эртең менен саат 8-ден кечки 20-га чейин болот. Ошондо 12 саат, биз 16 саатка жетчүдөй биз маска, респираторлор менен камсыз кылабыз.
Чоң рахмат. Мына сиз билгендей эле алдын ала жооп бериптирсиз. Анткени Дарья кесиптешибизден дал ошол суроо келген экен. Бет кабы жок шайлоочулар болсо аларды участкага киргизеби деп. Эми түшүнүктүү. Сиз Бул эгерде айтып кеттиңиз. мен азырда тактап коеюн, эгерде өзүнүн бет кабы менен, өзүнүн кол кабы менен келсе дагы биз сөзсүз түрдө шайлоочуга биз даярдап койгон бет капты жана кол капты беребиз биз. Ал өзүндө барбы жокпуга карабай биз сөзсүз түрдө ар бир шайлоочу, келген шайлоочуну биз бет кап менен жана кол кап менен камсыз кылабыз. Чоң рахмат. Мына Диля Юсупова кесиптешибизден дагы биринчиден жана дене табы жогору болгон шайлоочулар жөнүндө так жоопту алган жокмун. Иши кылып мындай жообуңуз ынандырбай коюптур да Диляны. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо ошол моментти дагы бир айтып кетсеңиз, ошо менен кошо мындай сурап атат. Биометрикалык техника аппараттарды дезинфекция кылып турушабы деп сурады. Туура суроо. Мен биринчисин айтайын. Мына биометрия аппараттарын биз атайын ушундай баягы спиртовый салфеткалар менен камсыз кылганбыз. Бул жеке коргоончу каражаттардын катарында ар бир жарандан кийин ошол салфетка менен, атайын үлгүдөгү спиртовый салфетка менен ар бир жарандын бармагын текшергенден кийин ал биометрика боюнча биздин жабдыктар ошол спиртовый салфетка менен сүртүлүп турат. Ал бири-биринин баягы колунун бири-бирине өтпөш үчүн. Ар бир жарандын колун издери алынгандан кийин ошол спиртовый салфетка менен сүртүлүп турат. Тиешелүү өлчөмдөгү, мисалы, канча 2,5 миң шайлоочу бар жерде 2,5 миңден кем эмес биз ошол спиртовый салфеткалар менен камсыз кылганбыз. Алар ошол эртең мененден баштап кечке чейин ар бир жаран өтүп бүткөндөн кийин спиртовый салфетка менен сүртүп турушат. Бул боюнча анан жана мен сөзүмдө да айтканмын, добуш берүү бөлмөсү ар бир саатта дезинфекциядан өткөрүшөт. Бул боюнча биз алгоритм иштеп чыкканбыз. Жана мен айткандай, саламаттык сактоо мекемелери жана өзүн өзү башкаруу органдары бул дезинфекцияны ошол саламаттык сактоо мекемелери жана өзүн өзү башкаруу органдары жүргүзөт. Чоң рахмат. Абдыжабар Гапарович, мына дал ушул дене табы боюнча момент кесиптештердин мындай чоң абдан кызыгуусун жаратты. Көбү мындай толук түшүнбөй коюптур. Ушул маселени дагы бир жолу кайталап кетсеңиз сураныч. Ошо менен бирге мындай түшүндүрмөлөрдү сурап атышат сизден. Эгерде мисалы 4-октябрь күнү шайлоочу участкага барып дене табы үчүн аны киргизбесе, үйүнө кантип барат, үйүнө канча чакырылат деп ушундай суроо берип атышат. Биздин шайлоо мыйзамдарыбызда бул коронавирусу жок эле мындай мыйзамдык норма бар. Дене табы көтөрүлөбү же болбосо ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү шайлоо участкасына келип кеткенге мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбыз шайлоо күнүнө 3 календарлык күн калганга чейин биздин участкалык шайлоо комиссияларына кабар бериш керек. Что добуш берүү участкасына келе албаймын деп. Бул 2 октябрга чейин кабар берип коюш керек. Ошондо 3 октябрь күнү мен жана белгилеп өткөндөй
ошол жараныбыздын, ошол шайлоочунун медициналык мекемелерде жатып дарыланып аткан жерге болобу, ошол эгерде ошол шайлоо участкасынын аймагында болсо, же болбосо үйүндө ден соолугу боюнча, же болбосо жаш курагы боюнча келүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбыз үчүн 3 октябрь күнү шайлоодон 1 күн мурда добуш берүүсүн камсыз кылабыз. Бул голосование вне помещения дейт. Добуш берүү бөлмөсүнүн сырткары жерде добуш берүү деп аталат. Ошол биз жанагы ден соолугу боюнча келе албаган жарандарыбызды ошол үйүндө добуш берүүсүн камсыз кылабыз. Ал эми калганы болсо ушундай жанагы санитардык эрежелерди сактоо менен биз добуш берүү участкасында 4 октябрь күнү ал конституциялык укугун камсыз кылат. Тактооңор үчүн чоң рахмат. Менимче кесиптештер эми мындай толук түшүндү окшойт. Ушул жагдайларды эми биз мындай кылабыз. Мен чатыбызда акыркы суроону мына көрүп атам. Азыр ушул суроону сизге узатам. Ушул суроодон кийин анда биздин планыбыз боюнча Абдыжапар Гапарович сиз кыска жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып коесуз. Макулбу? Мына Дарья дагы бир суроо берип атат. Участкада бир убакта канча шайлоочу боло алат? И участкага канча адамдан киргизишет? Бирденби, экиденби, үчтөнбү? Түшүнүктүү. Бул биз добуш берүү бөлмөсүнүн шартына жараша болот. Өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк добуш берүү биздин участкаларыбыз спорт залдарда, актовый залдарда өткөрүлөт. Ошого жараша жана биз айткандай санитардык эрежелердин сакталышы менен бул биз ошол шайлоо участкасына жакындагандан баштап, көчөдөн баштап биз атайын жана скотчтор менен 1,5-2 метрден белгилеп койдук. Мындан кийин дагы белгиленип коюлат дагы ошол санитардык аралыктарды, социалдык аралыктарды сактоо менен келип добуш берүүгө киргизилет. Добуш берүүнү уюштуруп аткан жана биринчи жерде температураны өлчөп, бет кап берип аткан жерде биздин коллегабыз добуш берүү бөлмөсүндө бири-бирине тоскоол болбогондой кылып, айрым жерлерде мисалы 3-төн 4-төн киргизилиши мүмкүн. Айрым жерлерде 10-дон киргизилиши мүмкүн. Баягы добуш берүү бөлмөсүнүн мындай чоң кичинесине жараша болот бул. Мисалы чоң залда болсо кабиналарга дагы 2ден киши барып калбай турган кылып, ар бир баягы бюллетень алып аткан комиссиянын мүчөлөрүнө дагы бирден гана шайлоочу бара турган жана идентификация өткөзүп аткан операторлорго дагы бири-бирине тоскоол болбостон, санитардык, социалдык аралыктарды сактоо менен, ошону сактоону, ошол эске алуу менен киргизилип турулат добуш берүү бөлмөсүнө. Чоң рахмат. Абдыжапар Гапарович, мүмкүнчүлүгүңүз болсо дагы бир тактоо керек болуп атат. Кесиптештерибиз үчүн Дарья дагы сурап атат. Мисалы мен Түшүндүм. Участкага келип температурам болсо эмне кылыш керек деп сурап атат. Азамат мырза, мен жана эле Дарьяга бул суроону жооп бердим эле. Биз эгерде ошондой температурасы көтөрүлүп, ушундай бир подозрение боло турган болсо, биз подозрение кылган болсо, мен жана сөзүмдүн башында айтканмын, ар бир шайлоо участкада биздин медициналык мекеменин өкүлдөрү болот. Жана температураны өлчөп турган өкүлдөр болот. Ошону менен чогуу биз ал жарандан эгерде ушундай коркунуч пайда боло турган болсо, баягыдай подозрение боло турган болсо, анда биз ошол шайлоочуну, менин жеке пикирим боюнча, мыйзамда эч жерде бул көрсөтүлгөн эмес, башка бирөөлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз ал жарандан суранышыбыз керек. Добуш берүүдөн кармалып туруусун суранышыбыз керек. Мен жеке ушундай жарандык дагы ушундай менин позициям. Мындай маселе мисалы эмеде мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн эмес, бирок мен жана айтып өткөндөй, эң башкысы биздин жарандардын ден соолугу, алардын ден соолугу боюнча коопсуздугу жогорку деңгээлде болуш керек. Ошон үчүн биз ушул мен азыркы айткан
алгоритмди биз чогуу ушул медициналык саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштелип чыккан биздин алгоритмге мындайди так сактоого мен чакырат элем. Анан Азамат мырза, сиздин айткан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздерди ушундай объективдүү, ар тараптуу, таразага салынган, тең салмактуу мындай бир эң негизгиси өтүп аткан биздин иш-чараны, саясий кампанияны мындай бир объективдүү чагылдырууга, шайлоо комиссиялары жана шайлоону уюштуруучу катары мамлекеттик органдардын, өзүн өзү башкаруу органдарынын мындай жасап аткан иштерин объективдүү чагылдырууга чакырат элем. Мындан башка сиздер менен биздин дагы бул шайлоо системасын өнүктүрүү үчүн кыла турган ишибиз дагы алдыда экендигин мен сезип турам. Себеби буга чейинки биздин сиздер менен бирге аткарылган иштерибиздин жыйынтыгы мына шайлоонун натыйжасына элдин ишеничин жогорулатууда мындай сиздердин эмгегиңиздер байкалып турат. Ошон үчүн мен ушул убакыттан пайдаланып, сиздердин атыңыздардан, мен өзүмдүн Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан ушул биздин эл аралык өнөктөштөрдү, Кыргызстандагы Интерньюстун жетекчилигине жана жамаатына бизге ушундай сиздер менен баарлашканга площадка түзүп берип аткан, ушундай техникалык жардамдарды, колдоолорду көрсөтүп аткан үчүн сиздердин жана Борбор шайлоо комиссиясынын атынан терең ыраазычылык билдирүү коюуга уруксат этиңиздер. Жана урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер, сиздер менен биз ушул саясий өнүктүктү жакшы мыйзам чегинде өткөрүүгө, ушундай сабырдуулукка, чыдамкөйлүккө сиздерди чакырат элем. Сиздердин баардыгыңыздарга ошол саясий кампанияны чагылдырууда ошол объективдүү көз карашты күтөмүн. Жана сиздердин баардыгыңыздарга ошол ден соолук, мындан ары дагы ошол системаны өнүктүрүшкө ушундай мына Дилия Юсуповадай активдүү катышууга баардыгыңыздарды чакырам. Сиздердин баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Абдыжабар Габырович, сизге да чоң рахмат. Абдан жакшы иштедик. Ошо менен бирге Бауыр мырзага да рахмат айтып атам. Баарыбызга ишибизде ийгилик, эң негизгиси ден соолук каалап кетет элем. Өзүмдүн атынан, Интерньюс уюмубуздун атынан дагы чоң рахмат.